Эгерде адамдарды кара күч менен бааласак, анда эшек ар кандай адамдан күчтүүрөөк болуп калмак. Максим Горький. Эгерде сизге жаштай көрүнөсүз дешсе, демек сиз каарыптырсыз. Кери Грант. Балдар ууга чыгышат, кыздар олжону кармашат. Адамды өзгөртүү үчүн анын чоң энесинен башташ керек. 40 жаш жаштыктын каарылыгы, 50 жаш карылыктын жаштыгы. Ким мектеп ачса, ал түрмөлөрдү жапкан болот. Элдин улуулугу анын көп сандуулугу менен эмес, андагы кыйын адамдардын көп же аздыгы менен өлчөнөт. Адамдын улуулугу боюнун өсүшү менен бааланбагандай, элдин да улуулугу көп сандуулук менен бааланбайт. Башкаларга караганда өзүңдү алдоо жеңилирээк. Демосфен. Аялдар бирин-бири жек көрүшөт, бирок бирин-бири өлөр өлгөнчө коргошот. Дени Дидра. Дээрлик бардык улуу иштерди жаштар жасашкан. Бардык акылдуу адамдар бир динди тутунушат. Бирок кайсыл дин экенин айтышпайт. Бенджамин Дизраили. Эгерде ар бир күнү төрөлбөсөң, анда күндө өлөсүң. Боб Дилан. Жек көрүү бул алсыздардын ачуусу. Альфонс Доде. Укмуштан ишеним жаралбайт. Укмуш ишенимден жаралат. Фёдор Достоевский. Аял эркекке улуу иштерди кылууга дем берет. Бирок аларды ишке ашырууга тоскоол болот. Александр Дюма. Ушуга чейин эч бир жөө жүрүүчү автоунааны согуп кеткен эмес. Бирок эмнегедир айдоочулар жөө жүрүүчүлөрдөн ыраазы эмес. Илья Ильф. Башкаруу дегени бул жакшы адамдарга иштөөгө тоскоолдук жаратпоо. Петр Капица. Эгерде биз бейиштен куулуп чыкпасак, анда аны да талкалап салмакпыз. Франц Кафка. Биздин ар бирибиз айланасындагы дүйнөнү өзгөртө алат. Роберт Кеннеди. Мен бир адамды болсо да үмүтүн үзбөөгө үйрөтө алсам, анда пайдалуу жашаган болом. Мартин Лютер. Сиз жөнүндө жалаң эле душмандарыңыз акыйкатты айтышат. Достор жана сүйүктүүлөр чеги жок калп айтышат. Стивен Кинг. Эгерде адам ооматка ишенбесе, анда анын турмуштук тажрыйбасы мол эмес. Эч качан бактысыздыктарга каршы чыкпа. Тынч отур. 10 бактысыздыктын 9-у сага жетпей калат. Билген сүйлөйт, сүйлөгөн билбейт.
урматтын чеги бар, ал эми сүйүүнүн чеги жок.